Мамлекеттик катчы Марат Иманкулов Хусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинде «Оңгу жол заман талабы» аталышындагы китептин бет ачарына катышты. Окутуучулардын тобу президенттин жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын улуттук дух дүйнөлүк бийиктик оңгу жолуна арналган «Оңгу жол заман талабы» китебин даярдашты. Китеп оңгу жолдун негизги багыттарына арналган 4 бөлүмдөн турат. Өлкө тарыхы, мамлекеттик тил, тарбия маселелери, кыргыз философиясынын баалуулуктары, курчап турган чөйрөнү коргоо, кыргыз жаранынын негизги баалуулуктарын сактоо. Президенттин жарлыгын оңгу жолду ишке ашырып жаткандагы аракеттерине өтө кубаныч менен кайтып атабыз. Себеби мына оңгу жолду биз жалпы элге жеткирип, элди ойготуп, ойлонтуп, аларга шыкак жаратып, дем берип, дымак жарата алганда гана элдер кайдыгер болбой, өлкөнүн келечеги үчүн, кызыкчылык үчүн аракет жасап, биримдикти арттырып, ушул алдыга карата күчтүү аракет жасалганда гана биз күчтүү мамлекет болобуз. Дүйнөлүк бийиктикке чыга алабыз. Заман талабы албетте, эгерде оңгу жолду биз жакшынакай жүзөгө ашырып кете турган болсок, келечекте кыргыз мамлекети үчүн, ошондо Кыргызстанда жашап аткан кыргыз эли үчүн эң эле пайдалуу, жакшы маселелер каралган. Себеби акыркы жылдарда, эгемендүүлүк келген жылдарында биз идеологиядан такыр эле кетип, эч кандай идеологиянын кереги жок, идеологиясыз эле жашайбыз деп келгенбиз да. Идеология мынакей жөнөкөй тил менен айтканда бул идея. Идеясы жок, мындай планы жок, ой пикири жок. Адамдар анда айбандан айырмасы болбой калбайбы? Ошондуктан сөзсүз түрдө бизде бир идея болуш керек. Мына ошол идеянын, идеологиянын башаты эң биринчи биздин баш мыйзам.